май жеңиштин 78 жылдыгын утурлай Жалал-Абадта дагы өлбөс полк аталышындагы жөө жүрүш уланып жатат. Азыркы учурда Жалал-Абадтагы эки топ, биринчи топ Тукубай Тайгараевдин эстелигинен, экинчи топ Эркиндик аянтынан Жеңиш паркына барат. Чоң атам Калназар Жумук, Улуу Атамекендин согуштун ардагери, андан кийин согуш бүткөндөн кийин Япон согушу болгон. Япон согушуна да катышып, ардагер болуп келген да. Чоң атам согушка барып, катышып, бизге жеңишти алып келген. Терең ыраазычылык билдирип, ушундай жеңиштерди алып келип, биздин келечегибиз ушу бардык жеңиштердин натыйжасынан келип чыгып атат. Биринчиден бүтүбүздү, кыргызстандыктарды, бывший Советский Союздун 15 мамлекеттин бүтүн куттуктайбыз. Баткен согушунун ардагеринин атынан, чек ара кызматынын атынан бул майрам, бул биздин ата бабалардан бизге калтырып кеткен. Биз эмки муундарга тапшырганга ар дайым даяр болуш керекпиз. Биз алардан сабак алганбыз. Бүтүбүзгө денсаулык берсин. Улуу Атамекендик согушта курман болгондорду эскерүү менен иш-чаранын экинчи бөлүгү башталды. Улуу Атамекендик согуштун ардагерлери жыл сайын азайып отуруп, өкүнүчтүүсү улуу жеңиштин 78 жылдыгын биз менен саналуу гана ардагерлерибиз майрамдап жатат. Алардын катарында Жалал-Абад шаарынын жалгыз согуш ардагери Сафин Гафан жана концлагер туткуну Валентина Семененко бар. Баарыңыздарды улуу жеңиштин 78 жылдыгы менен Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал-Абад областындагы ыйгарым укту өкүлүнүн аппаратынын жана жеке өзүмдүн атымдан кызуу куттуктайм. Бүгүнкү күн биз үчүн эң улуу, эстен кеткис жана баарыбыз сыймыктанчу күн. Анткени улуу жеңиш биздин нечендеген элдерибиздин көз жашы менен, миллиондогон адамдарыбыздын каны менен пайда болгон улуу майрам. Бүгүнкү улуу жеңиштин күнү кут болсун. Биз каардуу улуу апатты жеңдик. Ар бириңерге рахмат. Эгер дайыма иштеп, эмгек кылсаңар, силер дагы узак өмүр сүрөсүңөр. Баарыңарга ден соолук. Менин жашыма чейин жетип, 100гө чыккыла. Дүйнөдө тынчтык болсун. Күнөстүү Кыргызстанга, Жалал-Абадка рахмат. Тынчтыктын куну миңдеген өмүрлөргө тең болуп, ата-бабалардын эрдигинин артынан келгени ар бир кыргызстандыктын эсинде. Мындан улам бүгүнкү датаны ар бир жаран көзүнө жаш ала кубанып белгилеп келет. Биздин ар бирибиздин жүрөгүбүздө бул майрамды эч ким тартып ала албайт биздин жүрөгүбүздөн. Биз балдарыбызга, неберелерибизге ушул майрам туурасында көп нерселерди айтып берүүгө милдеттүүбүз. Бизди ушундай жакшы заманда алып берген чоң ата ушу ветерандарыбызга атайын ушундай неме болуп атат, иш-чаралар элдин маанайы жакшы, себеби ушундай жакшы күндөрдү, жеңиштерди алып берген экен. Биз ушундай эстеп, эскерип, ушу майрамдап жүрөбүз. Бакыт алып келген күн, фашистлерди жеңген күн, желбиретип желектей жерге бизге келген күн. Ушул күнү дүйнөгө улуу тынчтык орногон, унутулбайт эч качан улуу жерим коргогон. Улуу Атамекендик согушка Кыргызстандан 300 миңден ашык адам барган. Ал эми Жалал-Абад шаарынан 10 миңден ашык адам барып, анын 5 миңдеги кайтып келген. Бүгүнкү күндө калаада бир концлагердин туткуну жана бир согуштун ардагери өмүр сүрүп жатат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.